UFO, NLO же кыргызча таанылбаган белгисиз учак. Бөтөн планетадан келгендердин бары жогу баарына кызык болуш керек. Эгер алар бар болсо, биз аларды эмнеге көрө албайбыз? Балким алардын кебетеси бизге окшош болуп, арабызда аралашып жүргөнүн байкабай жаткан болушубуз да мүмкүн. Мисалы, кээ бир эски сүрөттүн арткы фонунда бейтаныш адамдын турпаты, кыймылы адаттан тыш көрүнгөн учурлар бар. Мына ошолор мүмкүн башка планетадан келгендер болуп жүрбөсүн. НЛО темасы керек болсо Американын конгрессинде атайын сессия болуп талкууга алынды. Элестетиңиз, биздин жогорку кеңеште илимдүү адамдар асмандан тарелка учту деп талкуу кылып отурушса кандай көрүнмөк? Кыргыз элинде шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген сөз бар. Ошол сыяктуу мынчалык конгрессте талкууга чейин баргандан кийин сөзсүз бир нерсеси бар. Айтор таанылбаган белгисиз учактар боюнча маалыматтар аябай кызыктырат. Бүгүн ушул боюнча негизги фактыларды кыскача белгилеп кетебиз. Негизи НЛО боюнча уламыш кептер илгертен айтылып келген. Мисалы, Индия, Египет жана Кытай жазма булактарынан НЛОго окшош маалыматтарды кезиктирүүгө болот. Ал убакта көргөндү сүрөткө, видеого тартып, бирөөгө далилдей албагандан кийин түшүнүксүз уламыш кеп жомок болуп кала берген. НЛО жана уфолог терминине байланыштуу имиш кептер Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кайнаган. Буга баягы эле СССР менен АКШнын ортосундагы тирештин күч алышы себеп. Булардын эмне тиешеси бар деп жатсаңыз, аягында түшүнүктүү болот. Тарелка аталышынын келип чыгышы. 1947 жылы 24-июнда Кеннет Арнольд өзүнүн жеке самолету менен Вашингтондун Каскад тоолорунун үстүнөн өтүп бара жатып, бир башкача учуп бара жаткан объектти көрөт. Бир караганда калкылдап тизилип бара жаткан тарелкалардай сыяктанат. Анын абадагы маневр жасоосу суу бетинде секирип кайган таштай көрүнөт. Мына ушул окуядан кийин учуучу тарелка сөзү пайда болгон. Бул учурду сүрөткө, видеого түшүрүп алуу үчүн кайра барып таппай кайтат. Мындан көп өтпөй ошол эле жылдын 4-июлунда United Airlines авиакомпаниясы DC-3 жарандык учагы менен 105-рейсин аткарат. Учуп бара жатканда учкучу менен стюардессасы тарелка сымал аппарат жакын аралыкка учуп келип жок болуп кеткенин көрүшөт. Кызыгы, бул окуя Кеннет Арнольд тарелкаларды кезиктирген аймакта катталат. Мындан кийин Кеннет Арнольд менен 105-каттамдын командири Эмил Смит учуучу тарелка боюнча изилдөөлөрдү чогуу жасоону пландашат. Розуэллдеги инцидент. Негизи 47-жылдагы НЛО катышкан окуялардын даталары бири-бирине аябай шайкеш келет. Ошондуктан да уфологдор бул теманы жеңил кызытып, маңызын оңой бурмалашат. 1947 жайында малчы Мак Брейзел Розуэллге жакын талаалардын биринде адаттан тыш тегерете чачылган жалтырак фольга сыяктуу сыныктарды көзүнө учуратат. Алып бүктөсө кайра ордуна келип, бычак менен кессе кесилбей турган бир башкача материал экенин байкайт. Анын эмне экенин жакшы түшүнбөй, бир бөлүгүн машинасына жүктөп Нью-Мексико штатындагы Розуэллдеги шерифке алып келет. Шериф Джордж Уилкокс аны алып көрүп жаткан учурда жергиликтүү радиодон кабарчы Фрэнк Джойс чалып, бир өзгөчө жаңылык жокпу деп сурап калат. Офицер ойлонуп отурбай телефонду Мак Брейзелге узатат. Ал радио кабарчысына учуучу тарелканын калдыктарын тапкан болушу мүмкүн экенин айтат. Кабарчы Фрэнк бул жалган болуп калышы мүмкүн экенин эскертип, ага аскер кызматкерлери менен байланышууну сунуштайт. Ошентип Розуэллдеги аскердик базага кабар жетип, ал жерди иликтеп башташат. Кийин пресс-релизде АКШнын аскердик аба күчү Розуэллдин түндүгүндөгү ранчодон учуучу дисти таап алганы кабарланат. Ал эми радио кабарчысы Фрэнк Джойс малчынын окуясына таянып, учуучу тарелка бар экенин жергиликтүү аудиториясына таратат. Бул ошол убактагы Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы эң чоң жаңылык болгон. Укмуштуудай окуя бүткүл дүйнөгө тез эле тарап, Нью-Йорктон, Лондондон, Европадан чалуулар тынбай калат. Эртеси маалымат каражаттарынын биринчи бетине бул инцидент боюнча темалар жайнап кетет. 9-июлда генерал Рейни окуяны туталантпай токтотуу максатында бул эч кандай тарелка эмес, метеорологиялык зонд, башка бир аппаратты тарелка менен чаташтырбагыла деген маалыматты жарыялайт. Бирок бул билдирүү эч кандай жыйынтык бербей, тескерисинче бийлик бизден бир нерсени жашырып жатат деген имиштер ого бетер күч алат. Окуя маалымат каражаттарында бир убакка чейин ажиотаж жаратып, кийин арт-артынан башка жаңылыктар чыгып, акырын басаңдаганы менен эл арасында ууду кеп жүрө берет. Анысы аз келгенси бул окуянын фонунда сырдуу 51-зона пайда болуп, шектүү имиштердин күч алышына жем таштайт. Кийин фермердин кошунасынын баласы Джеральд Андерсон бир кабарчыга
Мен 47-жылы 5-июлда 5 жашта болчумун. Бирок ошондогу окуяны эстей алам. Ал жерде 3 адам сымал дене жерде тигил нерсенин көлөкөсүндө жаткан. Бою жаш баланын боюнча баштары чоң, көздөрү бадам сымал кара болчу. Экөөндө эч кандай тирүүлүктүн белгиси жок. Үчүнчүсү кабыргалары сынгандай оор дем алып жатты. Төртүнчүсү да бар болчу. Ал жарат алганына жардам берип жатып, бизди көрүп уруп жиберет деп чочуп кеткенсиди деп баяндап берет. Мына ушул Розейлдеги окуянын негизинде биз кинолордон көргөн бөтөн планеталык адам сымал гуманоиддин образы түптөлгөн. Эл арасында ошол гуманоид 51-зонада көпкө чейин жүрүп, өлгөндөн кийин денеси азыркыга чейин ошол жерде сакталып келет деген имиштер айтылат. Америка муну төгүндөп, табылган аппарат тарелка эмес, метеорологиялык зондтор деп, кийин СССРдин атомдук ишине тыңчылык кылган аппарат деген билдирүүлөрдү жасаган. Бирок эл биринчи уккан маалыматка таянып, кийинкилерин чындыкты жашырган шылтоо катары кабыл алган. 1995-жылы сыры ачыкталган бөтөн планета адамы аталышындагы видео жарык көрөт. Анда эки ак халатчан стол үстүндөгү гуманоиддин денесине анализ кылып жатканын көрүүгө болот. Бул видеону продюсер Рей Сантини 47-жылдагы Розейлдеги инцидент тууралуу эски видео деп Fox News'ка саткан. Видео бүткүл дүйнөлүк кадырлуу телеканалдарда, анын ичинде Россияда көргөзүлүп, резонанс жаратат. Коомдогу басымдын күч алышы менен акыры видеонун фейк экени аныкталат. Аны Рей Сантини өзү да мойнуна алып, видеонун баркы тез эле кетет. Кийинки НЛО катышкан инциденттер Вашингтон Флеп же Вашингтонский карусель деп аталып, 52-жылы Вашингтон шаарында катталган. Июлдун 12-синен 29-на чейин Вашингтондун үстүнөн бир нече белгисиз учуучу объектилер байкалып, анын ылдамдыгы үн ылдамдыгына барабар экени радарлар аркылуу тастыкталган. Радардан көргөн диспетчер көргөн көзүнө ишенбей, башка диспетчерден тастыктоону сурайт. Ал да көрүп түшүнүксүз болуп жатканына таңданып турганын айтат. Объекттер өтө жогорку ылдамдыкта кыймылдаганы ошол учурдагы технология менен мүмкүн эмес деп бааланган. Объектти бир эмес бир нече адамдар көрүп, аны видеого да түшүрүп алышат. АКШ аба күчтөрү учкуч жөнөтүп инциденттерди иликтеп, расмий түрдө аба аномалиясы, абанын температуралык инверсиясы ушундай көрүнгөн деген тыянак чыгарган. Бул түшүндүрмөгө ачык асмандан көргөн күбөлөр, анын ичинде радардан көргөндөр аба аномалиясы радарга түшмөк эмес деп макул болушкан эмес. Эл арасында кайрадан имиштер күч алып, бийлик элден бир нерсени жашырып жатат деп кыскасын айтканда өзүнүн каалоосуна жараша жооп албай калган эл ушакты күчөткөн. Вашингтонский карусель бүгүнкү күндө дагы иликтөөлөрдүн жана талкуулардын темасы боюнча калууда. Ал эми 1976-жылы Тегерандагы НЛОго байланышкан окуя эң белгилүү жана түшүндүрүүгө кыйын болгон окуялардын бири болуп эсептелет. Ал 18-сентябрдан 19-сентябрга караган түнү Ирандын борбору Тегеран шаарында болуп, учкуч радар операторлордун окуяга күбөлөрдүн далилдери менен тастыкталган. Тегеран шаарынын бир канча тургуну асманда жаркыраган объект бирде калкып, бирде жылт коюп, бир нече түскө өзгөрүп, жаркырап жок болуп кетип жатканын байкап, полицияга кабарлашат. Иран аба күчтөрү бул эмне деген объект экенин тактоо үчүн F-4 Phantom 2 аскер учагынан экөөнү жөнөтөт. Биринчи учак объектке жакындаганда, учактын приборлору сигнал берип иштебей өчүп баштайт. Абалды көрүп чочулаган учкуч артка кайтууга аргасыз болгон. Артынан экинчи учкуч майор Парвиз Жафари объектке жакындаганда объект учакка карай жылып баштаганын байкайт. Учкуч чечкиндүү кадам таштап, ракеталарды атууга аракет кылганда, аткылоочу система иштен чыгат. Түшүнбөгөн учкуч артка кайтканда, объекттен төртөө бөлүнүп, бири артынан учуп жөнөгөнүн көрөт. Ал жакын кирип келгенде, катапультту иштетип учкучту таштап чыгып кетүүгө аракет кылган. Бирок система иштен чыгып, иштебей коет. Таң калыштуусуз объект самолеттон алыстаганда приборлор кайра ордуна келип калат. Учкучтар объектти ар кандай түстөргө өзгөрүп турган жаркыраган объект катары сүрөттөшүп, негизги жана майда объекттерден туруп, кичинесинин диаметри 4-5 метр. Ал эми негизги объекттин диаметри автобустун көлөмүнө ылайык болгон деп айтышкан. Парвиз Жафари мындай кубулушту биринчи көрүп жатканын жана ал учкан ылдамдыкта ошол учурдагы бир да авиатехника жок экенин ырастаган. Жомоктой көрүнгөнү менен бул окуялар күбөлөрдүн жардамы менен аудио сүйлөшүү, кагаз жазуудагы документтер аркылуу тастыкталып бекитилген. Окуяга АКШнын кызыгуусу күчөп,
Бул тууралуу маалымат AQShnын Коргоо министрлигинин чалгындоо башкармалыгында жана башка документтерде докладдар даярдалган. Окуядан 10 күн өткөндөн кийин AQShnын госсекретары Генри Киссинджер албетте бул түшүнүксүз көрүнүш. Бирок азыркы күндө биз муну метеорологиялык зонд деп гана айта алабыз деп бул теманы жапкан. НЛОго байланышкан акыркы эң резонанс жараткан окуя Тик-так конфетинин атынан аталып калган. 2004-жылдын ноябрында AQShnын аскер деңиз күчтөрү тарабынан Калифорниянын жээгинде дагы бир түшүнүксүз объект байкалат. AQShnын Nimitz Carrier Strike Craft машыгуусунун жүрүшүндө USS Princeton аскер кемесинин радарлары бир нече күн бою белгисиз объектилерди байкап турган. 14 ноябрда эмне экенин аныктап келүү үчүн авианосецтен штурмовик Hornet жана 2 аткылоочу учак жөнөтүлөт. Алар барган жердеги суунун бетинде диаметри 100 метр чыккан айланма оюлманы көрүшөт. Ортосундагы нерсе Boeing түспөлдөшүп көрүнөт. Бирок ал учурда самолет кулап же радардан жоголгон учур болгон эмес болчу. Ошол жерге жакын аралыкта Тик-так конфетине окшош канаттары кыймылдаткычы жок, толугу менен жылмакай объект суу бетинде асылып турганын байкашат. Учкучтар ага сестентүүчү кыймыл жасаганда, ал объект бир аз кыйгаштап туруп адам жасай алгыч маневр менен учуп кетет. Учуп кетери менен тегерегиндеги оюлма жерде жоголот. Авианосецтеги команда инфракызыл нур менен тартуучу камерасы бар Super Hornet'ти жөнөтөт. Аны жөнөкөй камера менен тартып алууга мүмкүн эмес эле. Көрүп турганыңыз мына ушул камера менен тартылган накта оригинал видео. Аны тартуу учурунда объект физиканын мыйзамдарына ылайык келбеген кыймыл жасап, 18 километр аралыкка өйдөгө ылдыйга түшүп чыгып, анан заматта учуп жок болуп кетет. Бул катталган окуяны авианосецтин командасы көпкө чейин жашырып чыгарбай келген. Себеби орчундук кызматта иштеген адамдар түшүнүксүз нерсени айтып чыкса, баары күлүп, өздөрү маскара болушу да ыктымал болчу. Окуя аз-аздан чыгып отуруп, 2020-жылы Пентагон өз сайтына жарыялап, ушундай окуя катталганы анык. Бирок бул эмне экенин чындап тарелка же метеорологиялык зонд деп айта албайбыз деп түшүндүргөн. Розейлдеги инцидент мезгилинде пайда болгон 51-зона боюнча да кыскача айта кетейин. 51-зона AQShnын Невада штатындагы жашыруун аскердик объект. Ал Лас-Вегастан 130 чакырым түндүк батышта жайгашкан, расмий түрдө аскердик технологияларды жана учактарды сыноо үчүн колдонулат. Ал жерде U-2 чалгын учагы, Stealth учагы сыяктуу алдыңкы аскердик долбоорлор иштелип чыккан деп айтылат. Базанын үстүндө учууга катуу тыюу салынып, анын тегереги жогорку деңгээлде коопсуздук чаралары менен курчалгандыктан, ар кандай шектүү конспирологиялык теориялардын имичтердин пайда болушуна негиз болгон. Ошондуктан көпчүлүк адамдар бул базада НЛОлор жана бөтөн планеталыктар сакталып турат деп ишенишет. AQSh өкмөтү бул базанын бар экендигин 2013-жылы гана расмий түрдө тастыктап, ал жерде эч кандай тарелка же бөтөн планета адамы сакталбайт деп жарыялады. Биз жакта да, тактап айтканда СССРден таркаган мамлекеттерде да мындай кубулуштар катталган. Күбөлөр тарткан бир нече фото, видео болгону менен, алардын көпчүлүгү Америкада, Европада катталган окуялардын мазмунуна окшош же монтаж болгон. Достор, жогоруда айтылган окуяларга окшош маалыматтар чындыгында аябай көп. Мен сиздерге документтештирилген чындыкка жакындарын гана терип баяндап өттүм. Окуялардын көпчүлүгү СССР менен AQShnын ортосунда жүргөн кансыз согуштун фонунда болгондуктан, НЛО деген объектилер шпиондук аппараттар болуп чыккан учурлар көп болгон. Мындай аппараттар табылган учурда аны НЛО деп айтуудан да, AQShnын же СССРдин шпиондук аппараты деп айтуудан да карманышкан. Себеби элестетиңиз, башка мамлекеттин учуучу аппараты Америка элинин үстүнөн учуп чалгын ишин кылып жүрсө, аны коопсуздук кызматы билбей отурса, эл эмне деп ойломок? Розейлдеги окуя НЛО эмес экенине божомолдуу мисал, ошол жылдары Америка өзөктүк бомбаны Хиросимада сыноодон өткөргөн болчу. СССРдин бул куралга кызыгуусу артып, чалгын ишин катуу жүргүзүп, абадан да жерден да тыңчылык кылган. Америкада жөн отурбай ар кандай сыноолорду өткөрүп, СССРдин үстүнөн чалгын кылууга технологияларды сыноодон өткөрүп жаткан. Алардын бири асмандан кукланы таштоо жана катар-катары менен шаарларды учуруу. Мына ушул шаарлар Кеннет Арнольд Рейни тоосунан көргөн Блюц же башкача айтканда тарелкага окшош көрүнгөн. 1994-жылы Могол проектинин алкагында AQSh СССРдин өзөктүк ишине тыңчылык кылганын моюндаган. Мына ушундан НЛОго байланышкан окуяга параллель болуп өткөн окуяны эстеп көрүү менен
NLO'nун келгенине ишеним калбай калат. Объектилер аудио, видео запись, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу далилденип документтештирилгени менен анын эмне экени так айтылбай божомол менен гана чектелет. Ошондуктан да таанылбаган белгисиз учуучу объектилер деп айтылат. Буга ишенип ишенбөөнү ар ким өзү билет. Азырынча метроид астероидтен тышкары бир дагы объект же келгин башка планетадан келди деп тастыктала элек. Мен бул ааламда жер шарындагы жашоо жалгыз эмес болуш керек деп ойлоймун. А сиз кандай ойлойсуз? Комментарийге оюңузду жаза кетиңиз. Балким сиздин оюңуз кимдир бирөөгө пайдалуу маалымат болуп калышы мүмкүн. Эгерде тема кызыктырса, видеонун активдүүлүгүн көтөрүп, бизге белги катары оюңузду жазып, лайк басып коюңуз. Биз ар бир комментарийди окуп чыгабыз. Балким кийинкиде ушул теманы улантып калышыбыз да мүмкүн. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Ден соолукта болуңуз.